саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен менталдык арифметика боюнча биринчи сабагыбызды баштайбыз. Менталдык арифметикада окутуунун бир канча жолу бар. Биринчи биз колубуз менен үйрөнөбүз. Андан кийин бизде абакус деп коет, атайын счет, анын жардамы менен үйрөнөбүз. Андан кийин үчүнчү биз оюбуз менен эсептегенди үйрөнүп баштайбыз. Биринчи абакустан биринчи колубуз менен санаганды үйрөнүшүбүз керек. Анда бизге 10 кол колдонулат. Мурда биз 10 манжабыз менен 10го чейин эле санаганды билсек, кадимки жол менен окуганда, бул жакта биз 10 колубуз менен 100гө чейин санаганды үйрөнөбүз биринчи сабакта. Ошондо биздин 10 колубуздун биринчи сөөмөйү бул 1 болот бизде. Экинчи сөөмөйүн кошсом, анда 2 болот. Үчүнчү сөөмөйүмдү кошсом 3, төртүнчүсүн кошсом 4 болот. Менде 4 бар азыр. Эми мен 5-чи андан ары бияка улантайын десем колум жетишпейт. Ошон үчүн бармакты 5 деп алганбыз. Бармакты 5 деп алабыз, муну 5 деп айтып коюшкан. 5 келгенде 4-тү көтөрөбүз. Менин кайсы колум тийип турса, ошончо санды көрсөтүп аткан болом. Азыр 5 бармак тийип турса, значит 5 санын көрсөтүп атам. 5ке кийинки 2 санын койсом, анда бул уже 7. 5ке дагы 1 санды кошсом, бул 8 болот. Кийинкисин кошсом, бул 9 болот. Менин оң колумдагы бүт манжаларым колдонулуп бүттү. Башка манжам жок болуп калды. Эми мен 10ду жазыш үчүн сол колумду кошом. Сол колумдун биринчи пальчиги, биринчи бармагы бул 10 болот. 10 келгенде 9ду алам. Бул сөөмөйүм 10 болду. Мисалы үчүн 11 дей турган болсом, 11 кылам. 12 дей турган болсом, мынакей 12. 13 болот бул. 14. Эми 15 кыла турган болсок, биз билебиз, мо бармак 5 экен. Демек мен 15 кылып коем. 16 болот, 17 болот, 18 болот, 19 болот. 19дан кийин 20 менин бул колумдун экинчи бармагы болот. Байкадыңыздар керек, мына бул 10 болду, бул 20 болду. Демек үчүнчүсү 30 болот. Бул 40. Бармагым 50 болот. Оң колумдун бармагы 5 болуп атпайбы? Сол колумдун бармагы 50-нү көрсөтөт. 50-гө бул 10-дугумду кошсом 10 60 болот. Дагы 10-дукту кошсом 70 болот. 10-дукту кошсом 80, 10-ду кошсом 90 болот. Демек сол колумдун манжалары бул 10-дуктарды көрсөтөт, оң колумдун манжалары бул бирдиктерди көрсөтөт. Дагы бир сыйра, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ушинтип кайра эле 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Кайра эле ошондой 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Жүздү азырынча мээбизге кармап турабыз. Ошондо биз колубуз менен 99га чейин санадык. Эми мисал катары. Мисал үчүн мындай кылсам, бул 11 болот. Мындай кылсам, бул 23 деген сөз. Мисал үчүн мындай болсо, бул 45. Мындай болсо 55. 88-ти көрсөтөйүн мисалы. Мынакей 88. 65. 23. 49. Бул 99. Ушу санакты ушинтип 99га чейин кол менен санасак болот. Биз колубуз менен санаганды үйрөнүп алдык. Эми мындан ары көздөй биз 1ди, 2ни, 3дү ушинтип 9га чейин, андан кийин ондуктарды, андан кийин жүздүктөрдү, андан ары колубуз менен кошконду кичинеден үйрөнөбүз. Кол менен санап, кол менен кошкон жолун арифметика деп коет. Абакус менен кошкону ал башка. Үчүнчү менталдык түрдө. 3 жол менен алып кошконду үйрөнөбүз. Бул абакус атайын эсептегич. Счет же орусча айтканда счет, кыргызча атайын эсептегич деп айтып койсок болот. Мунун биз көбүнчө кичинекейин колдонобуз, өзүбүз жеке колдонгондо. Биринчи эрежеси абакусту кармаганды билишибиз керек. Абакусту кармаганды билгенде, эгерде биз сологой оң кол менен кыймылдасак, биз сол колубуз менен кармайбыз. Жок, биз сологой болсок, анда бул колубуз менен кармайбыз. Экинчи эрежеси бул ручканы кармоо. Ручканы биз 3 колубуз менен кармайбыз. Митип эсептеп, жаза калып, кайра ушинтип эсептеп турабыз. Бул экинчи ручканы кармоо да. Дагы абакус боюнча айта кетчү нерсе, абакусту эсептегенде сөзсүз 2 кол кыймылдаш керек. Бармак, анан сөмөй. Бул эмне үчүн керек? Биз таштарды көтөрүп жана түшүрөбүз. Көтөргөндө биз сөзсүз астыңкы таштарды бармак менен көтөрөбүз. Түшүргөндө сөмөй менен түшүрөбүз. Бул атайын ушу правило. Бул жак дагы сол колубузда катышыш керек. Мисал үчүн ондуктарда мен ал жакта да бармагым менен көтөрөм, сөмөйүм менен түшүрөм. Өйдөгү таштарды сөмөй менен түшүрүп, сөмөй менен көтөрөм. Эми кийинкиси болсо, биринчи таякчадагы таштар бизге бирдиктерди берет. Мисал үчүн бул 1, бул 2, бул 3, 4. 4төн кийин бул жака тийип турган гана саналат да. Түшүрүп 5. 5ке 1ди кошсом, бул 6 болот. 5ке 2 ташты тийгизсем ортого, бул 7. Бул 8 болот. Бул 9 болот. Бул бирдиктер. Экинчи саптагылар бул ондуктар болот. Үчүнчүдөгү жүздүктөр, миңдиктер деп андан ары кете берет да. Анан бул жакта мына 4кө чейин болуп атпайбы? Муну койсом 5 деп айттым, Эми ондуктар боюнча. Ушул эле биринчиси 10 болот, экинчиси 20 болот. Бул 30 болот, 40. 50-нү кылыш үчүн ылдыйкы таштарды түшүрүп туруп, мага өйдөгү таш 50-нү берет. 50гө 1 ондукту кошсом 60 болот. Бул жерде биз 4 сан колубуз менен санап атканда 4төө бул болуп атпайбы? Ошо сыяктуу эле 4төө бул ташка ылайык келет. 5-чи бармагыбыз бул 5-чи санга ылайык келет. Экинчи таякчадагы сандар бизге ондуктарды берет. Биринчи сан ондук мына 10, экинчи ондугубуз 20, үчүнчү ондук 30, 4-чү ондук 40. 40 бүткөндөн кийин ылдыйкы таштарды ылдый түшүрөм дагы. 50 бул өйдөкү ондук болот. Ошондо байкасаңар керек, бул 50 да, могу мисал үчүн 5 болчу, бул 50 демек. Анткени ондукта 50гө 1 ондукту кошсом 60, дагы 1 ондукту кошсом 70 болот. Кийинки ондукту кошсом 80, кийинки ондукту кошсом 90. Биз кол менен санап жатканда үйрөнгөндөй, бул 4 таш
мага сол колумдагы ондуктарды берет. Өйдө жактагы 5-чи таш бул менин бармагымды берет. 4 бул 40-тар, баарын кошсом бул 90 болуп калды. Эми кийинки жүздүктөр деле ушу сыяктуу эле кетет. Жүздүктөн биринчи саны 100, экинчи таш 200, үчүнчү таш 300, төртүнчү таш 400, 500 кылыш үчүн өйдөкү 5-чи ташты түшүрөм. 500. 500гө дагы 100'тү коштум, 600, дагы 100'тү 700, кийинки 100 800, кийинки 100 900. Жана уш сыяктуу катар кете берет. Эми мисал үчүн 135 дегенди эсептен көрсөткүм келсе, жүздүктөн 100'дү коем, ондуктан 30'ту коем, бирдиктен 5'ти коем. 135 болуп калды. Башка мисал келтирип көрөлүк дагы. 1243 деп коелук. 1243. Мисал үчүн 5555. Өйдөгү таштар бул баары 5 менен башталган сандар экени билдик. Бул 5, бул 50, бул 500, бул 5000 жана башка. Ошондо 5555 болуп калды мисал үчүн. Жанатан чоң абакуска көрсөтүп берген нерсени мен сиздерге кичинекей абакуска көрсөтүп берейин. Кантип кармайбыз, кантип жазабыз. Кичинекей абакусту колубуз менен, сол колубуз менен кармап алып, оң колубуз менен таштарды жылдырабыз. Таштарды жылдырганда сөзсүз түрдө бармагыбыз менен өйдө көтөрөбүз ылдыйкы таштарды. Мисал үчүн мынакей. Бирден кошуп атам да, ала турган болсом сөмөй менен кемитем. Эми бул 5 ташын мен сөзсүз сөмөй менен кемитип, кошуп жана сөмөй менен алам. Ортодогуга тийип турган саналат. Мисал үчүн могу 7. Дагы бир эреже. Эгерде мен 6 же 7 кылгым келсе, 2 колум менен бирдей иштетем. Сөмөй менен бармагымды бирдей иштетишим керек. Алганда дагы бирдей кайра алып салам. Кайра бирдей кошом, бирдей кемитем. Ушундай ар бир ташты ушундай бирдей алып, бирдей кошушум керек да. 2 колумду бир тең иштетишим керек. Мына эсептеп келип, мисал үчүн анан жообун жазага алып, кайра эсептеп улантып кетебиз да. Сологой болсом эгерде мен анда сол кол менен иштейм. Ушуну эле бияк жагыма кылып алам да. Бул сологойго туура келет. Мисал үчүн жанагы 235 дей турган болсок, түзөгүбүз келсе, мынтип алып түздөйбүз. Эми сиздер үйдөн өз алдыңызга иштеген келгенде колду жатыктырып, мынтип кошуп, жана ушуну эле мынтип кемитип колуңуздарды жатыктырып, үй тапшырма катары иштеңиздер. Мынтип 4кө чейин кайра кошом, кайра кемитип чыгам. 4кө чейин кошуп, кайра кемитип чыгам. Мынтип. Анан кийинки дагы 5 менен 6-ны 1 кайра. 5 менен 7-ни кайра. 5 менен 3-тү. Ушуреки үй тапшырма катары да. Мисал үчүн бул канча? 25. Бул канча? 33. Булчу 55. Бири-бириңиздерге тапшырма берип, экинчиңиздер аткарып, бул да үй тапшырма катары болуш керек да. 27. Биз ошон менен бүгүнкү сабакта кол менен санаганды үйрөндүк, абакуста санаганды үйрөндүк, кичинекей абакусту колдонгонду карап көрдүк. Кийинки сабакта биз алып кошуунун эрежелерин баштайбыз. Ушун менен сабак аяктады. Саламатта болуңуз.